Урматтуу мусулман бир тууган, Мүрзөдөгү биринчи кечең. Парбалышта жатасың. Италиядан келген мебелде жатасың. Кыйын болгон акча эшепте жатасың. Бирок бетиңе бир чымын канса чыдабайсың. Ошо жүзүңдү топуракка коюп жатасың. Кабырдагы биринчи кече. Коркунучтуу караңгы кече. Ал кезде якулек сага жараткан Аллах Тааладан кайырлуу болот периштелерден. Я ибн Адам. О адам баласы. Рaja'u ва таракук. Тугандарың, досторуң кайтып кетти, сени таштады. Raja'u таrakук ва фит тураби дафанук. Топуракка сени көмүп койду. Ва лау заллу маак ма нафаук. Алар сени менен калса да жардам бере албайт эле. Ва лам ябка лака илля ана хайюл лази ва ла амут. Сага жалгыз эч өлбөгөн мен калдым дейт Аллах. Аллахтын астына эмне менен барасың? Бүгүн Аллахтын үйүнө кыйын болуп шортик менен келсең. Урматтуу мусулман бир тууган, уялгын. Кайра кайталаймын. Кийинчерээк келген урматтуу мусулман бир тууган, сен бул мешитке Абдышүкүрдү көргөнү келген жоксуң. Бул Аллах Тааланын астына ибадатка келдиң. Эртең сенин бирөөңдү бир депутат приемуна чакырса, президент кабылдама чакырса, шортик менен бара аласыңбы? Сен Аллахтын үйүнө келдиң. Жоон саныңды мага көрсөтпөгүн. Мечиттин кадыр баркын билгин. Шортик кийбе дегенден алысмын. Шортиңди кийгин, тизеңден бир карыш төмөнүрөөк болсун. Тизең көрүнбөсүн. Сажда рүкү кылган кезиңде эки тоонун арасы көрүнбөсүн. Авратыңды жапкын. Мечитте эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам десе намыстуу болгун. Кыздарыңдын алдында, келиндериңдин алдында кыйын болуп мусулман кантип шортик менен жүрөсүң? Жоонун саныңдын түгүн көрсөтөсүңбү? Киндигиң астында түктөрү? Энеңден уялбайсыңбы? Эжеңден уялбайсыңбы? Анан кыйын болуп мечитке келебиз. Аллахтын астына келип жатасың. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир тууган? Жараткан Аллах Тааланын астына сахабалар, Хазіреті Хасан ва Хусейн дарат алып баштаганда, намазга даярданып жата баштаган кезде титиреп калчу экен. Эмне болду сага? Эмне үчүн коркосуң? Эмне титирейсиң десе, билесиңерби кандай заттын астына барып турам деп. Жоктон бар кылган Аллахтын астына барып турам. Мешитке кыйын болуп, спортсмен болуп келесиң. Узунураак кийгин.